Assalamu alaikum, кадырман машина кечи каналын көрүүчүлөрү. Matiz унааларын күтүп атсаңыздар, ушул видеодон сиздерге тартылар маалымат беребиз. Ош шаарындагы Ош унаа базарынан. Бүгүн 9 ноябрь 2025 жыл. Ауа райы жакшы. 15 градустан жогору жылуу 20 градустай болуп жатабы. Так, бул Матизден баштай берсек, Матиз 2 Корея 2001 капталына да маалымат кагасын жазып койгон. 220 миң сом. Ушул Матиз 2. Бул жакта да Матиздер өздөрүнчө бир тизилип калыптыр. Бөлтө ушул жактардан да көрсөтөйлүчү. Так, бул Матиз 1 Корея. Акчасы канча болуп атат Матиз 1дин? 150 миң сом. Кеми бар дейт. Дөңгөлөктөрү чайкы, төртөө тең. Протекторлору жакшы болду. Көрүнүштө. Бул Матиз 3. Матиз 3'тү көрсөтөйүн. Европа 2008. Механика. Акчасы канча болду? Акчасы? Боятчат окшойт, э? Акчасы канча болду Матиздин? 300 кем бар. 300 кеми бар. Так. На партроник датчиктер да турат. Так, бул жерде Матиз 2 Корея. Салон эко кожа. Кышкы дөңгөлөктөрүн да мындай 2 эко турат бул жакта. Шундай кош берет окшойт. Акчасы канча болду? 250 миң. 250 миң сом. Матиз 3. Матиз 2 сатылбадыбы? Анда көрсөтүп койду. 240 миң сом. 2004. Так, азыр. Түшүп көрсөтүп койсоң, отуруп албай. Кайсы Матиз экенин билбейм да. 240 миң сом ушул Матиз 2. Кайсынысын айтып атасыз? Ушундай кичпейликке түшүп, жакшынакай кылып. Ушуну десең көрсөтүп кое беребиз биз дагы. 2006 Матиз 2 Өзбекстан 185 миң сом. Комплектациясын айта кетейин, туманниктери бар. Так, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, чыканак тирегичи бокс менен коюлган, кондиционер жок экен, гидравлика бар болуш керек. Гидравлика бар дейт. Болду. Так, уланта берели. Бул жерде Матиз 3, бул Европа болуш керек. Spark молдингтери турат. Далында 2005. Кээ мындай Корея Европа баягы бамперлери алмашып коюлса же бир үскүлөр ушундай түшүнүксүз болуп калат да. 330 миң сом. Так, буну көрөлү. Бул Европа. Нагы эле Европа. Анан бирок Европада мындай эко кожа болбойт. Корея унааларынан коюлган экен, жакшы. Так. Ушундай. Жакшы эле партрониктери бар. Коробка механика. Так. Тикон да көрсөтүп койгон. Тико канча болуп атат? Супер акция 100 миң сом экен ушул. Супер акция деп турат ана. Матиз 2 Өзбекстан 2013. 225 миң сом. Комплектация. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Кондиционери жок. Жакта дагы Матиз 2. Так, бул кондиционер бар. 2003, баасы 140 миң сом. Машина кечи канал. Жүрөрелі. 2001 жылы чыгарылган Матиз 2
Корея 160 000 сом. Matiz 2. 1 geçiresler. Matiz 1 Kореya 185 000 сом 2002. Zıylap жүрөр эле. Matiz 2 Россия транзит номерден көрүп атам. Россиядан алып келгендеги караңыздар абалы ушундай эле болот көбүнчөсү. Эми кузовной иштери болот да. Акчасы канча болуп атат экен? Сатылдыбы? Сатылып элекпи? 150 000 сом. О, Кудай бурса. Мактабайбыз эми болгондой болуп туруп айта беребиз. 2012 жөнөкөй комплектация, гидравлика барбы же жокпу? Гидравлика жок экен. Мынакей кече эле келген окшойсуң да? Эчтеке эле кылынбаган мынакей көрүп атасыздар. Ушундай эле келет көбүнчөсү. Россиядан. Жакшы эле келип алды ушул машина? Өзүнүн эле ходунда, жакшы. Так, анан бул Матизди көрсөтө берейин. 2008 Өзбекстан. Акчасы канча болду? Акчасы 190 000 кеми. 190 000 сом кеми бар дейт. Эми комплектациясын айтып болу. Так, кондиционер жок, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Гидравлика бар, а? Şu bağlarım mынандай жазышпайт да. Өздері жоқ дегендей. Өткен аптада деле Матиздерди көп көрдүңөр дебейм, бирок жакшы эле көрүлөр деледи. Бирок көбүрөөк көрсөңүздөр да болот. Көбүрөөк көрүү үчүн лайктан аянбай туруш керек. Видеонун астында ушундай белги бар. Ар бир көрүп атканыңыздар эле басып койсоңуздар, ушул 100 000 андан да ашык көрүп жүрсө болот. Көрүп атасыздарбы? Басып кое бериңиздер, каналыбызды колдоп дегендей. 170 000 сом Матиз 2 Өзбекстан бул. Комплектациясын айтып кетейин. Кондиционер бар. Алдыңкы айнектери электро көтөрүш, гидравлика бар айма? Бар. Bir Matiz 2 2004 Özbekistan 180 000 сом. Комплектацияны айтып турайын, отура бериңиздер. Так, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, бунда да кондиционер бар. Жакшы эле комплектация. Matiz 2 2002 Özbekistan 200 000 сом бул. Айтмакчы бул мындай сатылдыбы? Сатылдыбы десем ооба деп атат. Тартпай эле коеюмчу дейт. Сатылган экен окшойт. 2007 Matiz 2 мына Өзбекстан. Так. Бул жакта комплектация кандай болуп калды экен? Кондиционер жок экен, гидравликасы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтөр болду. Так, Matiz 2 Өзбекстан 200 000 сом 2002 кеми бар дейт. Мынакей телефон номерин жакшыраак көрсөтүп коеюн. Эми жөнөкөй комплектация бар. Комплектацияда Matiz сатылбадыбы бу? Анда жарыялап коелу.
Matiz 2 Өзбекстан без комплектация. Жоқ, без емес екен, бұл? Бес. 08 деп тұрады ғой. Bir бе? 08'i var. Жоқ, анда без болбойды да. Безтер bir объемдағылар без болады да. Қимылдатқыш көлем. Анам о отырушында дағы сүреттері башқача болады. Безтікі айнек көтергіштөрүндө 4-төө болады. Ошол айырмачылыгы, кондиционер бар. Жоқ болот. Ушундай. Бул без эмес. Жөнөкөй эле. Мынакей көрсөтүп коеюн маалымат кагазын. 260 000 сом. Бұл жерде Matiz 2 Өзбекстан 2006 165 000 сом. Комплектация. Кондиционер бар, корректировка фар 2 режимде. О, тура айтат. Егер жасайм десеңиздер, ушу сыртынан эле иштери бар дейт, калган жагынан жакшы деп атат мына. 165 000 сом деп турат. Так, бул Matiz 2 2005, бул Өзбекстан башка. Өзбекстан. Отурушуга алмашылык болбаса. 250 000 сом. Бул жагында да бир Matiz 2 Өзбекстан. Кудай билсе. 2010 200 000 сом. 4 дөңгөлөгү тең кышкы. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү. Анан азыр да бир нерсени байкап алдым. Электро күзгүнү болуптур, атайын жасалган окшойт. Ошондо болуп туруп, мындай джойстиктери турат. Атайын коюлган окшойт. Бул жакта Matiz 2 көңүл бура алганда. Өзбекстан 2009 кондиционер жоқ, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, чыканак тирегичи бар, спойлери бар, рейлинг жоқ. Акчасын канча дедим? 250 000 сом экен ушул. Кеми бар дейт. Түшүрөлү. Бұл спрайт түстөгү сатылган окшойт Matiz 2. Бул жакта катарларды көрөлү. Matiz 3 Европа бул. 2006 коробка механика 350 000 сом. Matiz 3. Бұл жақта Matiz 2 Корея, коробка механика 250 000 сом. Matiz 1 1999 Корея 160 000 сом. Механика. Matiz 3 sizden mi? Kaça oldu o da? Akçası. 370 000 kemi var. Matiz 3 bu 2009 коробка автомат. Koreya. Жақта чоңгыз айдаган экен, жакшы аккуратный эле экен. Так, мындай чехолдор кадалып турат, өзү дагы заводской кездемеди экен. Аркасында партроник датчиктери, спойлери бар. Стопторунда хромокантовкалар турат. Бул жакта Matiz 2 Өзбекстан 2007 баасы 210 000 сом. Кондиционер жоқ. Бұл жақты да сұрайлы. Matiz 2 Өзбекстан 2012.
Бағасы қанша болды? 280 мың сом кеми бар дейді. Кондиционер бар екен, гидравликач? Жоқ, Айнектерді жөнөкөй айланмада. 280 км бар. Так, бұл Матиз 3. Так. Көрілі. 2009 коробка автомат. Ақшасы қанша болды? 450 мың сом. Так, парктроник датчиктері, хромокантовкалар, спойлер, рейлингтері бар. Салону қара сары комбинацияланған кожа. Айдоочунун отурушунда заводской жылытуу бар, бир позицияда электро күзгүлөр, эми комплектация жакшы мында. Жердің түйініне жүрейін. Бул Матиз 2 Өзбекстан 2011. Акчасы канча болду? 170 км бар да. 170 мың сом кеми бар. Айнектерин өзүңөр койгон окшойт, самодельный экен. Көтөргүчтөрү. Мынаки убакыт эле дээрлик бөлүнө турган убакытка келип калыппыз. Ушуну менен жыйынтыктай берели, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин жарнама кызматыбыздын WhatsApp жана байланыш номери 701 118 118. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналга жазылып электер, подписация баскычын басып жазылып коюңдар. Унутпаңыздар.